Урбату мимандар, жана кымбаттуу достор. Дал ушинтип сөзүн кыргызча баштаган Кытайдын Кыргызстандагы жаңы дайындалган элчиси Лю Цзянпин. Ачык булактагы маалыматтар боюнча Лю Цзянпин Кытай эл республикасынын тышкы иштер министрлигинин Европа жана Борбор Азия департаментинин башчысынын орун басары болуп иштеген тажрыйбалуу дипломат. Ал 2024-жылдын декабрында Кытайдын Кыргызстандагы элчиси болуп дайындалган. Эки өлкөнүн достугун бекемдеп, кызматташтыкты арттырууда элчилердин ролу чоң. Дал ушундай миссия менен келген элчи Лю Цзянпин менен жолугушуу кечээ Бишкек шаарында өттү. Иш-чара Кытайдын жаз майрамына утурлай уюштурулган. Жаз майрамы Кытайда Чунце же салттуу Кытай жаңы жыл катары белгилүү. Быйыл алардын жаңы жылы 29-январга туш келүүдө. Кытай эли бул майрамды терең салттарга жана руханий баалуулуктарга, өзгөчө тынчтыкка, ынтымакка жана достукка болгон умтулуу катары майрамдашат. Ал эми дал ушундай эки саамалыкты бириктирген иш-чарага Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев баштаган бийлик өкүлдөрү, саясат таануучулар да катышты. Судьба давно свела меня с Кыргызстаном. Тагдыр мени мурда эле Кыргызстан менен байланыштырып койгон. Мен Кытайда көп жылдар бою Борбор Азия иштерин жетектеп келдим. Бул аралыкта кызматтык иштер менен Кыргызстанга да келип кеткем. Бул жер мага өзүнүн меймандостугу менен абдан жакшы таасир калтырган. Менин дипломатиялык карьерам Кыргызстан менен тыгыз байланышта десем болот. Кыргыз-Кытай кызматташтыгы байыркы доорлордон башталып, бүгүн заманбап коомдо негизги стратегиялык өнөктөш деңгээлине жетти. Соңку жылдары Кытай менен болгон коңшу жана достук мамиле чыңдалып, соода алака арбыды. Андан тышкары Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу, Бедел көзөмөл өткөрүү пунктунун ачылышы, түндүк-түштүк альтернативдик жолунун жана Кыргыз-Кытай достук көпүрөсүнүн курулушу, ошондой эле Жунда нефтинин кайра иштетүү заводунун модернизациялоо сыяктуу биргелешкен инфраструктуралык долбоорлор өзгөчө мааниге. Прошедший год стал историческим для наших отношений. Өткөн жыл эки өлкөнүн кызматташтык мамилеси үчүн тарыхый окуяларга бай жылдардан болду. Биз мега долбоор Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун курууну баштадык. Кыргызстан менен Кытайдын мамлекеттик чек арасындагы бедел өткөрмө пункту ачылды. Бул Кытай менен стратегиялык өнөктөштүктүн өнүгүшүндөгү маанилүү кадам болуп калды. Бир эле биздин өлкө үчүн эмес, жалпы регион үчүн пайдалуу болду. Кытайдан келген элчилердин бир маанилүү кадамы катары достук, коңшулук, ынактык мамиленин бийик тутушу айтылат. Эми жаңы элчинин да тажрыйбалуу дипломат экени эске алынып, эл үчүн татыктуу кызмат өтөп берет деген ишеним артылууда. Мына бүгүн дагы өзүнүн речинде өзүнүн иш пландарын айтып өттү. Абдан мындай программа минимум, программа максимум кылып жасай турган жумуштарыны бүгүн дароо эле өзү айтып койду. Кандай иштерди жазаарынчы, перспективада эмне жумуш аткараарын. Анан үмүтүбүз зор. Кудай буйрса мына абдан профессионал, татыктуу элчи келиптир. Буйрса бул биздин мамлекет үчүн дагы, анан Кытай эли үчүн дагы баягы элчи деп өз аты өзүндө да акын менен элчиге өлүм жок деп бекер айтылбайт да. Булар дайыма ошол көпүрө болуп элге мындай ак тилден кызмат кылат деп ишенебиз. Биздин ушул Кытай эл республикасы менен Кыргыз республикасынын саясий, экономикалык, гуманитардык, маданий, билим берүү тармагындагы абдан ургалдуу мындай кызматташуусу албетте эки мамлекеттин лидерлерине байланыштуу. Себеби биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаров мына Кытай эл республикасы менен кызматташуусуна абдан чоң көңүл буруп, абдан чоң эл аралык мындай бир долбоорлор ишке ашып жаткандыгы. Ал эми буга чейин Кытайдын Кыргызстандагы элчиси кызматын Ду Девен аркалап, ал дипломатиялык миссиясын өткөн жылы декабрь айында жыйынтыктады. Аны кызматтан кетер алдында өлкө башчы Садыр Жапаров кабыл алып, Кыргыз-Кытай мамилелерин өнүктүрүүгө кошкон зор салымы үчүн ыраазычылык билдирген.